Söz Бекешев Дастан Далбачқа беріледі. Центр эл аралык сотко берди. Жеңгенге үмүт кылабыз. Бирок утулуп калсак, терс таасирлер кандай болушу мүмкүн? И жоопкерчиликти ким алат? Буюрса, утабыз деген үмүтүбүз бар. Сайдулла Камалович айткандай, биз аларга ущербти гана бердик, финансовый ущерб дебей, финансовый санкцияны, штрафты гана берип атабыз. Штрафты кайсы жерде болбосо биз далилдейбиз. Бирок биз юристтер менен, экологдор менен даярданып атабыз. 183 миллион куб биздин литниктерди, мөңгүлөрдү талкалаган. Мунун ущербтин методологияларын барын караштырып чыгып атабыз. Жана биздин сууларды булгаган боюнча дагы ущербтерге даярданып атабыз. Бул боюнча биз утууга, экология боюнча даярданып атабыз. Экинчиси, Нью-Йоркто сотко, арбитражга даярданып атабыз. 4% салыкты төлөш керек. Англис тилинде салык деп турат. 2011-жылы министр финансов болуп келгенде формасын бекитип бергенмен. 1 апрелге чейин, же рабочий күнгө апрелдин 4% от валового дохода салыкты төлөп, андан кийин центр доказывать этиш керек эле. Вычетти на минерально-сырьевую базу деп. Бул боюнча дагы биздин позициялар бекемдеп атабыз. Бирок утулушубуз дагы мүмкүн. Вот ошол сценарий болсо. Мына мен сизге айтып берейин. 2009-жылы сценарий боюнча мен азыр айттым, өкмөт милдет алып алган. Ким болбосо дагы мен центрнын адвокаты болом деп. Ошондуктан азыр жана биздин 4 жараныбыз 3 миллиард 86 миллион долларды утуп алды. Ашалар менен дагы ушул өкмөт аларга жардам бербей, наоборот, бизге жардам беришиңер керек эле деген версиялар бар бүгүнкү күнү. Биз ал боюнча юридикалык компанияларды алдык. Бул боюнча арбитражный сотко даярданып атабыз. Өзүңүздөр билгендей, 3 миллиард 86 миллион доллар бул экологиялык биздин аларга болгон претензияларыбыз. 1 миллиард 166 миллион доллар салык претензияларыбыз. Экөөнү кошсоңуздар 4 миллиард 200 миллион доллардан ашат. Жалпы Центера компаниясынын капитализациясы бүгүн фондовый рынокто баягы баалардын баары түшүп кетти, 4 миллиард доллардын тегереги. Бүгүнкү түрүндө турган рудник 2 миллиард доллардын тегерегинде стоимостьте турат. Биздин претензиялар бар. Эгерде алардын претензияларын бере турган болсо, биз да алар боюнча сүйлөшөбүз. Бирок экөөнүн ортосунда сүйлөшүү дагы бар да. Баягы Кавказский пленницада эле у нас два пути дегендей. Или в ЗАГС, или прокурору дегендей. ЗАГСка барып, ажырашсак да болот, сүйлөшсөк да болот, мындан аркысында карайбыз. Бирок биз айтып атабыз. Биринчи жолу Кыргыздын кызыкчылыгы мындай. 80% алтындын запасы Кыргыз тарапта болгондон кийин Центерада 50+1 гана акция болсо биз макулбуз. 80% алтын бизден чыгып аткандан кийин Кумтөр Голд компанияда минимум 90% же болбосо 80%га чейин биздин үлүш болуш керек. Же 100% Кыргыз Голд компанияны биз алайлы, калган өзүңөр сатып алган убыточный проектлер менен өзүңөр кала бергиле деп атабыз. 2009-жылда ошол кабальный соглашение, лист согласования өткөндө сиз да колду койгонсузбу? Мен да кол койгом. Мен замечаниялар менен кол койгом. 4% киргизиш керек деп. Анан мага поручение келгенде, мага азыр эми бияктын баары бүтүп калды, мындан аркысын сиз караңыз деп Курманбек Салиевич мага бергенде, биз бүгүнкү эле методологияны колдонуп, апрелден баштап Центерада бөлөк акционерлер менен сүйлөшүп, менеджментти алмаштырып, анан кайра Кыргыздын үлүшүн көбөйтөбүз дегенбиз. Тилекке каршы ага жетише албай калдым, революция болуп кетти. Эми бирок макулдашуу күчүнө кирди. 2017-жылда сиз дагы мөңгүл жөнүндө мыйзамга макулдошту бергенсизби? Макулду берген, мен бүгүн дагы андан тайбайм. Дагы бир жолу айтайын, мөңгүнүн турган жеринде иш кылса болот. Болгону 2 мөңгүнүн тегерегинде. Калган бир да мөңгүнүн тегерегинде иш кылган болбойт дегенбиз. Анткени 95-жылдан бери ал жерде уже мөңгүбүздүн тегерегинде иштин баары жүрүп аткан. Де юре де факто биз ошону мойнубузга алганбыз. Бирок бир дагы депутат мыйзамда жазылган жерин, же болбосо колдогон жери жок да. Таптаза турган мөңгүлөрдүн үстүнө келип атып алгыла. Экология боюнча өзүңөрдүн проектлериңер боюнча биздин мыйзамдарды бузбагыла дегенбиз. Эми Кумтордун келечеги жакшы
деп атасыңар, биз өзүбүз иштетебизби, же ошол эле центр менен дагы достоштобузбу, же Кытай тараптан инвесторлор табабызбы? Келечеги кандай болот өзү? Бүгүнкү күнү финансовый анализин бүтүрдүк, бизнес проекттин анализдерин дагы баары бүтүрдүк. Кытай, орусу, казагы жок эле өзүбүз иштетебиз. Бөөдө кырстан тышкары болсун, анткени өзүңүздөр көрүп атасыздар, көп экологиялык, технологиялык, туура эмес иштердин баарын жасаган. Муну 2012-жылы Садыр Жапаров дагы айткан экен, бүгүн биз дагы айтып атабыз. Азыр эгерде биз киришпесек, ошол жакта иштеп аткан биздин жарандарыбыздын өмүрүнө өтө катуу коркунучтун баары туулду. Анткени булар дагы эле отсыпканы сверху вниз делают, не снизу вверх. Дагы эле угрозалардын баары кетирилет. Атвалдардын баарын азыр барып карап келдик. 30 метрден өйдө высотасы өтпөсүн десе, булар дагы эле 120-130 метрге чейин көтөрүп алып ушунун баарын жасап атат. Ошондуктан биз алдын ала чараларды көрсөк, балким ушу катастрофаларды жүргүзбөй койгонго мүмкүнчүлүк алабыз. Ошону менен бирге мындан ары биз экологияны бузбай, подземный разработканын проектисин иштөөгө дал баштап жатабыз. Комиссия жакшы иштеди, бирок мындай суроо болуп атат да, во сколько обошлось вот заключение, найм экспертов? Канча акчаны кетирдик ошо? Бүгүнкү күнү мы подводим итоги. В основном эксперттердин баары кыргыз тарабы эле болду. Андай деле катуу чоң акча кеткен жок. Бирок иностранный 3 компанияны нанимать эттик. Бүгүнкү күнү $630 000 кетти. $1,5 миллион контракт түзгөнбүз. Анткени биз эгерде арбитраж боло турган болсо, Стокгольмдо өтөт деп коюп турбуз. Бирок Нью-Йорктун штаты менен, Нью-Йоркский право менен. Салыктары боюнча толкованиянын баары, спордун баары Нью-Йоркто өтөт деген экен. Анан английский право болгондон кийин Лондондон дагы бар 3 компанияны азыр нанимать этип алдык. Азыр алар бизге жардам берип атат. Бул $1,5 миллион ичинде. Бүт баары $1,5 миллион. Алардын услугуга. А мен азыр эмени сурап атам да, эксперттерге канча төлөгөнбүз ушул комиссия? Эксперттерге, кыргыздын эксперттеринин баарын мен көтөртүп чыгайын. Биз аягына чыгара элекпиз. Biz karap çıkaylı, bırak в разумных пределах эле Кыргызстандын ичиндеги биздин эксперттер. Бул жерде депутаттар жакшы эле айтышты да, биз саясатты алып салып, бул жерде экономикалык мындай маселелерди көтөрсөк жакшы болмок да. Бирөөнүн өчүндү албай. Эми, конечно, жоопкерчилик бар, аны изилдеш керек укук коргоо органдары. Бирок жогорку кеңеш ошого киришпей, саясатты кылдырбай да. Токтомго келгенде мен сунуштарды ошол боюнча берейимчи. А так комиссия жакшы эле иштеди, рахмат. Туура, рахмат Асан Далабаевич.